Элибиздин чыган кыздарынан түзүлгөн Нурлуу кайрымдуу кыздар жамааты 29 августта улуттук аза күнүн утурлай. Кыргызстанда коронавирус пандемиясынан каза болгон бейтаптардын арбагына багыштап Куран окутуп курмандык чалды. Куран окутууга Чубак Ажынын уулу Абдулла жана муфтияттын өкүлдөрү келди. Ошондой эле кайрымдуу жамаат Курман айтка карата карылар үйүнө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана калктын аярылуу катмарына соц пакеттерин таратты. Мынакей дагы деле биздин Нурлуу кайрымдуу кыздар жамаатындагы эжелерибиз, ишкер эжелерибиз мына ушинтип шаар четиндеги жаңы конуштарда муктаж болгон үй бүлөлөргө өздөрүнүн аз да болсо кичинекей продуктыларын, соц пакеттерин колдон келишинче таратып аткан учур. Пневмониядан каза болгон барлык мекендештерибизге арнап Куран окутуп, Курман айтты утурлап, эртең каза күнү, мен күтүү күнүн утурлап мал союлду. Андан сырткары дагы 200 үй бүлөгө пакет даярдалды. Ал ошо айтты утурлап, ошо 200 үй бүлөгө аны таратабыз. Элибизде тынчтык болсун, ооруну ынтымакта жеңебиз. Элибиз ушул апаттан эртерээк кутулуп кетсин. Биз ынтымакта болсок, ооруну оңой эле жеңебиз. Дордойдо иштеген 100гө жакын ишкер айымдар Нурлуу кайрымдуу кыздар жааматын түзүп, өлкөдө пандемия башталгандан бери өз алдынча элдин саламаттыгына кам көрүп, жардам көрсөтүп келет. Бул аралыкта 6 баласы бар жалгыз бой аялга үй сатып беришип, пандемия башталганда мүмкүнчүлүгү жок жарандарга дем алдыруучу кычкылтек концентрат аппараттарды, дары-дармектерди, пульсоксиметр, термометр, коргонуучу жана дезинфекциялоочу каражаттарды сатып беришкен. Ошондой эле Кыргызстанда сейрек кездешүүчү илдеттен улам аппарат менен өмүр сүргөн 7 баланын ата-энесине акчалай жардам көрсөтүшкөн. Бул жерде чогулган бүт Дордойдогу ишкер айымдар өзүбүз ушул аппаратта жөн отурбастан баарыбыз тең ушул жердеги апалар, эжелер, сиңдилер баардыгы тең чогулуп Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушу элибизди жөн эле карап турбастан колубуздан келген акчаларыбызды чогултуп ушинтип элге жардам берип келатабыз. Аза күтүү күнүнө дагы жөн карап турбастан эжелер чогулуп ушул пакеттерибизди жасадык, малдарыбызды сойдук. Эми 200 семьяга колдон келген жардамыбызды берели деп атабыз. Кудай кааласа мындан кийин дагы ушул биздин негизги кайрымдуулук максатыбызды уланта бермекчибиз. Анан кийин ушул нерсени Кудайым буйруса ынтымакта ушул COVID-19 илдетин жеңебиз деп терең ишенем. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталганда жамаат биринчи жолу 29 даана кычкылтек концентраторун алып келишип, анын 13-ün Оштогу облустук ооруканага, 16-сын Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев аркылуу Гансиге тапшырган. Мындан сырткары жалпысынан 40 кычкылтек концентраторун врачтардын коргонуучу кийими менен региондорго таратылса, ынтымак обсервациясына бейтаптар жата турган керебет 160 коргонуучу каражат алып беришкен. Жалпысынан 10 миллион сомду түзгөн жардам көрсөтүшкөн. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындан ары только жакшылыктар болсун. Мындай оору сыркоодон алыс бололу. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун. Нурлуу кайрымдуу кыздар ар дайым сиздер менен, ар дайым жакшылык кылып, оң колун ар дайым сунууга даяр. Элибиз тынчтык болсун. Ушул ооруну чогуу бирге жеңели. Пандемия убагында биз ушунчалык муктаж үй бүлөлөргө бардык. Чындап айтканда эчтекеси ушу биз жардам бергенге аракет кылып аттык. Ошо биринчи карантинден баштап эле жардам берип аттык, но ошондо деле биздин жардамыбыз аз болчу. Аябай муктаж үй бүлөлөр көп, дагы деле көп. Дары-дармектен деле муктаждары көп. Продуктадан деле муктаждары көп, дагы деле жардам берүүгө даярбыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Келиңиздер бирге баарыбыз жардам берели. Нурлуу кайрымдуу кыздар ошол жеке ишкерлер биринчи карантинден баштап жардам берип келатабыз. Дагы көп жардамдарды бергенге биз даярбыз. Айт майрек болсун, баарыңыздарга тынччылык, токчулук, молчулук болсун, апат оорулардан алыс болуңуздар. Ошондой эле жамаат бүгүнкү күндүн баатырлары болгон ак халатчандарга ыраазычылык билдирип флешмоб өткөрүштү.
Эл ичинен сурулуп чыгып кыйын кезде кол сунган ишкер айымдар жааматы өлкөбүздө бар экени кубандырат. Алган колдон берген кол артык демекчи, мындай калк керегине жараган инсандарды кезинде сыйлап, барктап алуу коомдун милдети деп билүү керек. Белгилей кетсек, 30 августу президент Сооронбай Жээнбеков улуттук аза күтүү деп жарыялап, COVID-19 каза болгондорго арналып Куран окутулду. Коронавирус эпидемиясы Кыргызстанда март айынын этегинде башталып, таажы вирусу 35 миңге жакын адамга жукту. Алардын 1,5 миңге жакыны каза болду. Акылай Маратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.